ооруп калгандыгы тууралуу жана вакцинаны алгандыгы жөнүндө маалымат ПЧР анализинин жыйынтыгы. Буга окшогон бир катар маалыматтарды үйдөн чыкпай эле алса болот. Буга Infodocс электрондук документ жүгүртүү системасынын ишке кириши шарт түзүүдө. Система электронного документооборота Infodocс мамлекеттик органдарда, анын ичинде саламаттык сактоо тармагында иш процессин автоматташтыруу үчүн иштелип чыккан маалымат системасы. Бул каттарды жана башка расмий иш кагаздарын жөнөтүү жана жеткирүү убактысын үнөмдөйт. Infodocс менен аймактарда да иштей башташты. Талас облусунун кадастр кызматы кагаз менен иштебей калганына көп болду. Бул жерде бардык документ алмашуу электрондук өңүттө. Бүт электрондук система бул тутумдар менен иштешип калгандыктан баягындай тиги мэрияга чуркап барып кагаз алып келип же болбосо катты жеткизип ушундайлар жоюлду да. Эми азыр бүйдө отуруп эле өзүнүн Infodocстун программасы менен иштеп отправка кылып кол жазмалар ушинтип жүрөт. Министрлер кабинетинин маалыматына алайык, документ жүгүртүүнү электрондук форматка өткөрүүдө жылына 112 миллион сомго жакын каражат үнөмдөлөт. Бүгүнкү күндө 1,5 миңден ашык мамлекеттик орган, ишканалар электрондук документ жүгүртүү системасына кошулган. 5 мамлекеттик органдар бар. Алар баягы толук кандуу бул системаны киргизе алышкан жок. Алардын өзүнчө спецификасы бар. Ал мамлекеттик органдар, бул судебный органдар, правоохранительный органдар. Бирок баягы делопроизводительдери бул система менен алар дагы бир документ жүгүртүү системасында иштеп жатышат. Мамлекеттик салык кызматына отчетторду тапшыруу үчүн чет өлкөлүк жарандарга булут негизиндеги электрондук кол тамганы каттоо жана берүү функциясы ишке киргизилди. Мындан тышкары чет өлкөгө чыгып жаткан жарандын сот аткаруучулар аркылуу карыздарынын бары жогу текшерилүүчү тутум иштей баштады. Коопсуз шаар алкагында же болбосо башка бир штрафтарды төлөбөй калса, же алименттерди төлөбөй калса, бул сот аткаруучулар тарабынан жарандарга чектөө коюлушу мүмкүн. Кыргыз Республикасынан чыгып кетүүгө. Ошол себептен алдын ала азыр биздин жарандар биздин түндүк порталыбызда өзүн өзү текшере алат. Жарандар QR коддун жардамы менен айдоочулук күбөлүк жана паспорт алуу үчүн жарандык абалдын актыларын каттоо кызматына төлөм жүргүзө алышат. 1-июлга чейин 1800дөн ашуун мамлекеттик органдар, ишканалар электрондук документ жүгүртүүгө өтүшү керек. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.